Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев башка өлкөлөрдөн келген жүргүнчүлөрдү текшерүү процесси менен жеке таанышуу максатында Манас аэропортуна барды. Өкмөт башчы Түркиядан келген жүргүнчүлөрдү текшерүүгө катышты. Учакта 150 жүргүнчү болгон. Бул каттам менен келгендердин арасынан кооптуу вирус аныкталган жок. Мухаммедкалый Абылгазиев убактылуу обсервация жайына барды. Учурда мында эпидемиологиялык абал жакшы эмес аргыл өлкөлөрдөн келген 122 адам бар. Алар текшерүүдөн өтүп 14 күндүк карантинге алынган. Ошондон кийин гана алар өлкөгө өткөрүлөт. Мухаммедкалый Абылгазиев бардык өткөрмө жайларда көзөмөлдү күчөтүүнү, ошондой эле текшерүүчү кызматкерлерди тийиштүү гигиеналык жана коргоочу каражаттар менен камсыздоону тапшырды. Ал арада коронавирус инфекциясынын өлкөгө киришин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб жарандарды социалдык тармактарда коронавирус тууралуу фейк билдирүүлөрдү жайылтпоого чакырууда. Муну менен катар эл көп жыйналган жерлерден мүмкүн болушунча оолак болууну, көп сандагы адамдар катышкан кандайдыр бир иш-чараларга чектөө киргизүүнү сунушташат. Коронавируска байланыштуу чек арадагы бардык көзөмөл өткөрмө жайлары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Мамлекеттик органдар туруктуу негизде мониторинг жүргүзүп, дүйнөдөгү кырдаалга байкоо салып, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен байланышта болууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Япониядагы саякат кемесиндеги кыргызстандыкты экинчи ирет текшеришкенде вирус аныкталган эмес. Мекендешибиз ооруканадан чыгарылып, учурда Токио шаарында. Азыр коронавирус инфекциясы дүйнө коомчулугун кооптондурууда. Илдет чыкса ата мекендик экономика үчүн белгилүү бир кесепеттерди алып келет. Биз бардык тобокелдиктерди кыскартышыбыз керек. Бул тууралуу Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына жайылышына жол бербөө жана кырдаалдын өнүгүшүнө бөгөт коюу маселелери боюнча селектордук кеңешмеде билдирди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат. Бул көпкө чейин барат деп. Ошондуктан бул процесске биз абдан катуу көңүл бөлүп, биздин территорияга ооруну кийирбөөгө, келтирбөөгө бардык иш-чараларды көрүп, экономикабызды ушуга бурушубуз керек. Мына бүгүн статистика боюнча 72 мамлекетке тарады. Биз да ушул убагында катуу иш-чараларды колдонуп, мынакей канча деген пункттарды ачып, авиа каттамдарды, автомобилдик жолдор менен каттамдарды, жарандардын каттамдарын баарын тең бир нормага алып келгени үчүн азыр бизди Кудай сактап атат. Ошон үчүн биз болгон күч аракетибизди ушул ооруга каршы күрөшүү жана экономикабызды ошонун кесепетинен пайда болуп аткан бүт кыйынчылыктардын баарын жеңүү боюнча жолдорду табышыбыз керек деген ойдомун. Өкмөт башчы өлкө рыногундагы абалды күн сайын изилдөө керектигин айтып, вице-премьер-министр Эркин Асыралиев жетектеген антикризистик иш-чаралар боюнча штабтын иши эки негизги багыт боюнча жүрүшү абзелдеди. Кытай Республикасындагы болуп жаткан көрүнүш өзгөчө ушу коңшу мамлекеттерге абдан чоң таасирин тийгизип атат. Анын ичинде бизге дагы ушул экономикабызга абдан чоң таасирлерин тийгизип атат. Биздин максатыбыз өзүбүздүн мамлекетибизде сатылып аткан товарлардын кайсы мамлекеттен келет, канча көлөмдө келет, мындан тышкары өзүбүз канчасын өндүрөбүз жана кандай мүмкүнчүлүктөргө жараша кандай жанагы Кытайдан келип аткан тамак аштын ордун толтурабыз. Биздин адистерибиз айтып атат, анча көп биздин экономикабызга жана элдин жашоосуна таасирин тийгизбейт деп. Өзгөчө таасирин тийгизүүчү бул өндүрүш маселеси. Өндүрүшкө, соода саттыкка кандай таасирлер тийип атат, бул боюнча да абдан чоң топ иштеш керек. Коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын отурумунда буга чейин айрым кыргызстандыктар эпидемиологиялык кырдаал жагымсыз болгон өлкөлөрдөн Россия Федерациясы аркылуу келгенин жашырып, Кыргызстандын чек арасынан ID карта менен өткөнүнө байланыштуу ID карта менен кирүүгө убактылуу чектөө киргизилгени айтылды. Жыйында Кытай, Иран, Япония, Корея жана Италиянын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсү боюнча убактылуу чектөө тууралуу сөз болуп, анда жогоруда айтылган мамлекеттердин жарандары эгерде акыркы 30 күндө эпидемиологиялык кырдаал жакшы өлкөлөрдө жүргөнү анык болсо, республикага кире алары белгиленди. Муну менен катар башка мамлекеттердин жарандары акыркы 30 күн эпидемиологиялык жагдайы жагымсыз болгон өлкөлөрдө жүрүп, анан биздин республикага келсе, алардын өлкө аймагына кирүүсүнө чектөө киргизилди. Эпидемиологиялык абал жакшы эмес өлкөлөрдө убактылуу жашаган же ошол мамлекеттерден кайткан Кыргызстандын бардык жарандары мекенине келгенде милдеттүү түрдө текшерүүдөн жана
карантинден өтөт, андан кийин гана өлкө аймагына киргизилет. Кыргызстандын жарандары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан өткөндө аймакка киргенде милдеттүү түрдө жалпы жарандык паспорту, тактап айтканда чет өлкөгө чыгуучу паспорту көрсөтүүгө тийиш. Жалпы жарандык паспорту жок жарандар ID карта менен өтүшөт. Жалпы жарандык паспорттун бар жогу мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук системасы аркылуу текшерилет. Ошондой эле мындай шартта жарандар кошумча текшерүүдөн өтүшү керек. Бул убактылуу чара 2020 жылдын 1-мартынан тартып, жаран кайсы өлкөдөн келгенин аныктоо үчүн киргизилди. Чек арадан ID карта менен өтүүнү убактылуу чектөө буга чейин мекендештерибиз Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан ID карта аркылуу өтүп, Россияга эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес өлкөдөн келгенин жашыруу аракети катталганына байланыштуу. Мына ушул дүйнө элин кооптондуруп аткан коронавирус инфекциясы тууралуу биз маалымат алуу үчүн Маекке Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди чакырдык. Агай, саламатсызбы? Кыргызстанга мына ушул инфекциянын киришине каршы туруу үчүн бардык чаралар көрүлдүбү? Башталгандан баштап эле ошо бүт границалардагы санитардык карантин пункттарды жана ар кандай медициналык пункттардын баарын уюштурганбыз. Бүгүнкү күндө ички жана тышкы чек ара пункттарында биздин адыскөй инфекционист, вирусологдор, врачтар иштеп жатышат. Алар толук кандуу керектүү медициналык жабдыктар, дезинфекциялык буюм тайындар, анан ар кандай бул ошо врачтарды коргоочу өзлөрүнүн буюмдар менен баары камсыз болгон. Алар 24 саат бою ошол жерде баягы эме болуп иштеп жатышат. Түшүнүктүү, мына азыр биз коронавирусту аныктай турган лабораторияда турабыз. Бул жактагы жабдыктардын бардыгы заман талабына төп келеби? Анан канча убакытта коронавирус инфекциясын аныктаганга мүмкүнчүлүк бар биздин мамлекетте? Негизи бул жерде айтып кетиш керек. Мына бул биз жана айтып аткан коронавирус, бул мындай айтканда коронавирустун жаңы түрү болуп, буга чейин ал түр болгон эмес да. Ошон үчүн бул кыска убакта ушу тестти биздин окумуштуулар, эл аралык окумуштуулар даярдап, мындай камсыз кылышты да. Бул деген аябай чоң жетишкендик, что биз баягы адамдын ушул вирус менен ооруп атабы, оорубайт деппеген ушу лабораториялык диагностика менен тастыктоого азыр мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн бул биздин вирусологиялык лаборатория негизи Кыргызстанда мындайдан экөө, бирөө ошо Бишкекте, экинчиси Ошто. Булар атайын жана эл аралык жана саламат сактоо уюмунун аккредитация өтүлгөн. ВОЗдун талабына жооп берет. Эмчим дегенде ВОЗдун талабында глобалдык надзор деген бар. Грипп, краснуха, ковид жана ушу жугуштуу инфекция депчи. Потому что бул моундай глобалдык оорулар да. Инфекция ар бир өлкөдө эле болуп, бирөөгө болбой койбойт деп. Ошон үчүн муну жанакы ВОЗ аябай координация кылат. Ошон үчүн биздин ушу эки лаборатория аккредитация өткөн. ВОЗдун аккредитация өткөндөн кийин булардын кылып аткан техникалык жактан, кесипкөй эме лабораториялык жактан тең алардын талабына жооп берет. Андан тышкары биздин эл аралык стандарт ISO 17025 деген стандарт менен да бул тастыкталып өткөн. Анан бул лаборатория биздики субнациональный деп коет. Бул деген баягы бир лаборатория эл аралык деңгээлде баягы сличение кылат. Андан тышкары булар азыр биз тиги залга кирбедик. Ошол жерден образец келгенде ал сразу экиге бөлүнөт. Бирөө бул жерде иштегенге, экинчиси архивный образец деп. Анан ошол архивный образец бир канча убакыттан кийин Лондонго же Амстердамга жиберилет. Бизде бул жерде жасалган анализ туура болдубу, болгон жокпу депчи. То есть булардын үстүнөн дагы эл аралык деңгээлдеги лаборатория булар жасаган ишти тастыктайт. Ошон үчүн бул жерде баягы кээ бир элдер бүдөңүп болуп атпайбы, биз эчтеке жок, андай эмес. Бул жерде оюнчук эмес. Булардын үстүнөн дагы эл аралык деңгээлде жанакы эл аралык лабораториялар булардын жасаган иштейт. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мына биринчи жолу мына биздин баягы саламат сактоо уюмунун Европалык бөлүмүнүн офиси бар да. Ошолордун жардамы менен 24 февралдан 1 мартка чейин атайын эксперт келип, ВОЗдун ушул жерде жүрдү. Биздин адистер туура жасап атабы, кандай кылып атат, жана жүрүп аткан тесттердин валидациясын кылып, ал мындай туура жакшы баа берип кетти. Значит, Кыргызстандын лабораториясы жана тесттерди колдонуу ыкмаларын баары тең туура жасалып, жана кылып аткан диагностика туура болуп атат деп. Бүгүнкү күндө
почти 1300 адамга ушул жана тесттер жасалды. Анын баары тең жыйынтыктары терс көрсөттү. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушу коронавирустун учуру катталган жок. Россия мамлекетинде биздин кесиптештер Роспотребнадзор ушу тестти биринчи күндөн баштап бизге бекер жардам берип атат. Андан тышкары Турция мамлекети да бир пробный эмесин образцын берип алар жардам берди. Азыр мына Кытай Эл Республикасы да көчө кат жазды, ушу тест менен жардам берип атабыз депчи. Бул тесттер бардык өлкө. Андан тышкары мына жана ВОЗ дагы көчө жакында дагы алардан да алдык. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө биздин ушу диагностика кылганга мүмкүнчүлүктөр жетет. Азыр 2 лаборатория иштеп атат Бишкекте, Ошто. Түшүнүктүү, бул коронавирусту кан аркылуу аныктайбы? Мазок Калачбаева ооз көңдөйүнөн анан мурунан ошондор менен аныкташат. Канча убакыттын аралыгында? Негизи бул жерге келип түшкөндөн баштап бир 6 сааттын ичинде аныкташат да. Мисалы тор карттан алынат. Жана водительдерге салар 3 күн жатып атышат, ошол жерде алып туруп бияктан жасагандан кийин эмеси отрицательный дегенден кийин аны кайра ылдый түшүрүп анан дагы 14 күнгө жаткызабыз да. Манас аэропортунда бизде азыр ар кандай алгоритмдер бар. Жана 5 мамлекеттен келгендер жана обсервацияга барат. Ошол обсервациядан толук кан изилденип, анан аларды бияка алып келет. Азыркы күндө биз 2 жолу алып атабыз. Жана обсервацияга жаткандаргачы бири обсервацияга кирерде, анан 10 күндөн 12 күнгө чыгарда. Анан экөөнүн результатын жыйынтыгында анан атайын ушу эксперттик консультативный группа түзүлгөн. Биздин атайын ушу инфекционист вирусолог алар өзлөрүнүн заключениесин беришет. Ошондон кийин аны выписывать этебиз. Дагы бир жагдай, биякта дарыгерлердин коопсуздугу. Кантип корголуп атат? Алар өмүрүн тобокелге салып, баягы чек араларда туруп атат, аэропортто туруп атат, ушул лабораторияда иштеп атат. Алардын коопсуздугу кантип корголууда? Бул эң биринчи биздин талапта. Мисалы, негизи алар ошондой өзлөрүнүн коопсуз болушун атайын средства индивидуальной защиты деген бар. Алар өзүнүн бул костюму, маскалар, атайын көз айнектер дегендейчи. Бирок андай полный экипировка жанакы мисалы бир ооруну бар десек, оору бар деген кишилерге ошондой полный экипировкасы бар да. А жанакы тозуп аткандарга эң эле мындай халат, чепчик анан эмеси менен туруп атышпайбы, маска мененчи. Негизи адамдар оорубаса, показаниясы жок болсо ал мындай коопсуздук андан кооптуу эмес да ал адам. Ал эмне аркылуу жугат экен? Жаңы вирус болгондуктан кийин азыр мындай толук маалымат бул вирус жөнүндө ар кандай азыр изилдөөлөр жүрүп атпайбы. Бирок аз убакыт болсо көп нерселер билинип атат. Эми ал кадимки эле мурунку грипптер сыяктуу эле бул воздушный капельный путем деп атап атышат, аба аркылуучу. Анан баягы расстояние жакын болгондо жугат деп атышат. Ошон үчүн жанакыдай эми эси киши ооруп калса, ошо чүчкүрүп же жөтөлүп эме кылса, сразу эле маска кийип анан өзүн изоляция кылыш керек да. Анан ошону эле тез жардамга чалса, биз аларды алып кетиш керек. Бул эми мындай симптом протеканиясы баягы башында биздин эле кадимки эле грипп сыяктуу эле башталат. Анан аны аныкталып, жанакыдай бул лабораториядан өткөндөн кийин айтыш керек. Азыр кээ бирөө кичине чүчкүрүп ышкырып калса эле мен коронавирустун деп ал туура эмес. Андайлар да азыр бизге келип атат. Ошо эле анын баарын карап, жаткызып, анализин алып, андан кийин карап тастыкталгандан кийин обычный эле эме болуп атат. Гриппчи. Анан ошол обычный грипптин дагы биякта тесттери бар да. Анда биз аныктай алабыз. Бул коронавирус, бул жөнүнө грипп депчи. Ошон бул жерден бул инфекциялык ооруларды изилдөө, тастыктоо боюнча мисалы Кыргызстан эми Кудайга шүгүр жакшы эле деңгээлде. 2020 жылга пландалган артыкчылыктуу милдеттер Белги үчүн гана эмес, белгилүү бир багытка ээ болуп, жыйынтык алып келиши керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн 2020 жылга карата биринчи кезектеги иш-аракеттеринин планын аткаруу боюнча кеңешмеде билдирди. Биринчи кезекте иш-чаралар планын биз 100 милдеттен койдук. 100 милдеттен, ошо 100 милдеттин ичинде 150 иш-чара бар. Өзүбүздө көнүм иш болуп калды да бардыгын ноябрь, декабрга жылдырып, анан жаңы жылдык маанай болот. Жылдын жыйынтыгын чыгарабыз, ошо менен аткарылган аткарылат. Аткарылбаган ошо менен кийинки жылга өтүп кетет. Бирок бул жерде азыр биз
2020 жылга жасай турган иш-чаралардын 1 сентябрга чейин аткарыла турганы 50%, 63 чара болот экен. 1 ноябрга чейин деп атабыз, бирок мен ойлойм муну 1 октябрга чейин аткарышыбыз керек, 48%. Ошондо 90% иш-чарабыз биз ноябрга чейин, октябрь ичинде аткарып бүтүшүбүз керек. Бул планды ишке ашыруу үчүн өзүңөр азыр орусча пошаговый план деп калбадыкпы? Бардыңыздар мына бир жуманын ичинде өзүңүздөр иштеп чыгып, маселелердин баарын тең биринчи кезекте коюп, өзүбүздүн өкмөттүн жүзүн көрсөтүшүбүз керек деген ойдомун. Аткаруу бийлиги социалдык багыттагы маселелерди чечүүнү максат кылууда. 2500дөн кем эмес ипотека берели деп атабыз быйыл. Мына 1400, 1300, 1500 деп эле жүрөбүз. Мына азыр улуттук банктын каражаттарына тарта баштадык биз. 2,5 миңден ашык адам быйыл үйлүү болуш керек. Азыр биз мына 2 күн болду, талкууладык. Турак жай маселеси боюнча программаны иштеп чыгып атабыз. Мындай темп менен биздин жарандарыбыз үйлүү болбойт. Азыр бизде статистика боюнча 130 миң дейли, жылына өсүп атабыз. 100 миң деген жаш үй бүлөлөр пайда болуп атат. Ошолордун үйлөрү каяка кетет? Биз максат кылып атабыз азыр. Ар бир аким, ар бир шаардын жетекчиси, областтын жетекчиси милдет алыш керек. Жок дегенде жеринен, коммуникациясынан жардам бериш керек. Бул маселелер абдан бизде орчундуу болот. Мен ойлойм муну дагы ордуна коебуз деп. Премьер-министр экономика жөнүндө да айтып, өкмөттүн ишиндеги башкы максаттардын бири экономиканы өнүктүрүүнү жана бакубатчылыкты камсыздоо экендигине токтолду. Инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча бизнеске болгон жеңилдиктерди берүү, аларга улуксаат берүү, текшерүү, көзөмөл кылуу, экологиялык жактан контролдоо, ушундай функциялардын баарын жеңилдетишибиз керек биз. Азыркы ат башыда болгон окуя бул инвесторлор үчүн абдан чоң. Бул инвестор бизге келбесин деген мамиле болду биз азыр. Муну азыр жакшыртыш үчүн кайра көптөгөн жылдар керек болот. Бул боюнча дагы тоскоолдук түзүп аткан биздин мыйзамдардан баштап өзүбүздүн функцияларыбызга чейин бардыгын өзгөртүп, ушул инвестицияны коргоо жана мамлекеттик органдарга ошонун аркасы менен мамлекетке инвесторлордун ишеничин көргөзүшүбүз керек. Ошонун баарын тең кайра калыбына келтириш үчүн биз ошол инвесторлор менен кайра иштешибиз керек. Ошондой эле 2020 жылы 40 айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу милдети турат. Региондордо 40 айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаралы дедик. Бул абдан чоң маселе. Жылына 2-3 чыгат чыкса. Бирок азыр ичин карап көрсөк, дагы эле кайдыгерлик экен бул. 10 жылдан бери кайра ошону айтып келатабыз, дотацияда деп. А бирок механизмди айткан эч ким жок. 40тан ашык айыл өкмөттү чыгаралы деп атабыз быйыл. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул айыл өкмөттүн өзүнүн бюджетинин туруктуулугун алып келип атат. Экономика жергиликтүү өнүгүп атат деген түшүнүктү алып келишибиз керекпиз. Улуттук экономиканын артыкчылыктуу багыттарында өнүктүштүктү кеңейтүү үчүн биргелешкен күч аракеттерди активдештирүү зарыл. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолукканда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана келечектүү кызматташууга тийиштүү маселелер талкууланды. Аны менен бирге республиканын тоген, энергетика жана транспорт чөйрөлөрүндөгү дараметин жүзөгө ашыруу багытында мындан аркы иштешүү маселелери талкууга алынды. Лилия Бурунчук өз кезегинде Бүткүл дүйнөлүк банк өкмөттүн көрүп жаткан бардык чараларын колдоого даярдыгын билдирди. Министрликтер жана мекемелер 1941-45 жылдагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин социалдык жактан колдоо жана алардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн туруктуу негизде иш алып баруу боюнча милдеттемелерди алышты. Бул иштер президенттин улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө жарлыгын аткаруу. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин социалдык абалын жакшыртуу, ошондой эле согуштун ардагерлеринин маселелерин чечүүгө мамлекеттик органдардын көңүл буруусу боюнча чараларды кабыл алуу максатында жасалууда.